Рахман аганың бір нәрсесін ескертіп берейін бе мындай мысал үшін. Мұны айтсаң күлкі да, мұны еш ийлап айтқанға, ийлап оққанға болмайды да. Мен бір қысқа нәрсесін айтып берейін. Рахман аға үшінде кіші болшы да мындай. Рахман ағаға 1 сом деле бір күндік, 1000 сом деле бір күндік болшы да. Ал ертең менен үйден шығып баратқанда, чечкен киімінің чөнтөгін аңтаршы емес. Сонда ақшам бар эле, документ қалған жоқ. Эми жеңе маңтарып коет да, Балып маңтарып коет. Оның кийип алайын деп чыгып кете берет эле. Бир күн үйдө отурсам, звонок кылып калды мага. Так, күнүгө шерте менен мага звонок кылышын дедилер. Супер Кудул кандай деп тийишчи болчу. Так, Супер Кудул даярсың го, кеттикпи деди. Каяка дедим, мага айткан деле эмес. Ошко да деди. Макулдана машина менен келдим. O машинага отурду, экөөбүз жөнөдүк Ошко карап, мен чөнтөгүмдө 1 сом акча жок, эми тигиште болсо керек деп чыгып алгам. Беловодскийге барганда машинабыз кызыл күйүп калды, күн батайын дегенде. Ана мен айттым, шеп, я кызыл күйүп калды го десем, куя бер жерден деди анан. Менде акча жок да дедим. Десем, менде да жокту, эмне кылабыз деди. Анан как раз карасак, ресторан мен заправканын маңдайында ресторан бар экен. Той болуп аттыр. Той. Анан ага айтты, сен азыр тойго киресиң дагы Токтосун аканын тойбу деп сурагын деди. Токтосун ака ким? Токтосун урганың бар, сен келип сурай бер, Токтосун тойбу деп деди. Анан десем, жок десең деп кайра кайтасың, анан калган уланып кетет. Анан чыкпай туруп мен аркаңан кирем деди да. Эми сени бирөө таанып калат деди да, сен Токтосун аканы сураганча. Анан кирсем, как раз Баткендик туугандардын тою болуп атыр. Кирдим дагы Токтосун аканын тою ишерде болот десем, yok onu toy emas, boshqa toy bo'lib o'tadi. Ike deb tozib oldi meni. Tanib qoldi. Ham shuncha kelib qolding, bir ikki oz bir bilan aytib ketmasang, bu oytuga bu yoqni pulini beramiz dedi. Qaqaras benzin yoqish kerak-da. Chiqib men ikki anekdot aytdim, men anekdot aytib bitirmen Rahmon aka. Buni kirgizib bersem, yo'q da orqaman kirib keldi. Anan Rahmon aka ikki anekdot aytdi, ikki o'zga 5000 dan 10000 aldık. Eşke çıktım, maşına oturup, onu hem Oşko çeyin emez, Batkenge çeyin ayday dedi. Akışı takır, kamıra vagan. Onu şunday. Day, kamıra vagan kişiyle de mi? Day, erten balancaka varış gereğiyle değil mi? Günümdü girsemiz day, özün alaks peşan kişiyle. Bunun ikin seriyası mı da öl kaldı. 4-5 aydayım Batkenge. Bunday, bağlı taş birdemeler dizleyip jürüyor Rahmat ağayımç. O şakta bir taş var eken deyip, ekөөбүз мынча пакеттигине мынча таш салып алып Баткенден келетабыз. Акчабыз жок дагы. Аны Кытайга көрсөтөтүлөр. Анан Кызылкалык Баткен туугандар бар жана Кызылкадан бери өткөндө мындай жер го жана вай. О жерге келгенде кафе бар экен, той болуп аттыр. Мен тамашалоо жөн Рахман ака мерде Токтосун аканын той болуп аттырбы дедим. Десем, бурсаң кирсең көрөбүз да деди. Anan girdik özümüz Oşko keletkanбыз. Girip dağı tamaşalap Toktosун toyu деп girsek, görse o yerde toy bolup attır. Kız berip atkan kişi Rahman akanın taanışı çıkıp kaldı da. Anan oşolum bilen bara oturup aldık dağı en kızık jeri toydun jarımdan ötkөндөн ekөөбүздөн алакүү болуп калып, кыздын атасы менен кошулуп алып Кудайга кетип калганбыз көк жарга. Артистчилик. Ырыскыны элге чачып койгон экен. Кудайга бекем ишенип, камырабай жүрө берген адам болгон. Мен азыр алдыңыздарга бир жигит чакырарда бирдем эсиме келди да, жанагы Рахман агай менен чогуу жүрүп бүт ушундай нерселерди бизде үйрөткөндө жана Токтосун аканын тоюна окшогондордучу. Ырысбек Жантөреев деген досум бар, Бешиликте. Базар коргондо 5 жыл гастролдо жүрсөк, Рахман агай айтып калды, базар коргон менен Сузакты экөөңөн башка эч ким түшүнбөйт. Экөөңөр барып концерт уюштуруп келгиле деди. Ал вакытта 5 жылыкты эч ким тааныбайт, концерт койсок 25-30 адам кирет. Анан жол киребизге эптеп жеттик дагы базар коргондун Колот деген айылына жеттик. Ал жерге концерт уюштуруп койгон Ырысбек экөөбүз жөө келатабыз. Кардыбыз аябай аш. Анан келетсак бир жерде бата болуп аттыр. Өлүм болуп аттыр да. Анан ал кезде ошондой эле азыкта тыюу салын элек, жылкы союлган, аш тартылат эле. Тем эле базар коргондо анан Ырысбекти айтмай, Ырысбек неке кирип бирдеме эле кардыбыз тойгозуп алалы. Десем, мини деп келебиз дейт. Үйдүн ушуна келип турдук бир аз батачылар келсин, ким экенин билип алыш керек да. Анан аял киши болсо авамда кирип алсаң уят болбойсуң. Анан мындай турсак, алдында телескасы бар, эме трактор бар, пат-пат деп коелу.
Pat деген трактор менен 6 киши келди да кузовтан секирип түшүп эле энем ой деди эле биз деле кошо энем ой деп кошулуп кирип кеттик. Боздун жанынан кайрактыла да алып кирди, навестин андан былчытып ашты тартты. Ашты жагалы акырын үйдүн арты менен кетип калганбыз Рысбек экөөбүз. Мына ошо Рахман агайдан үйрөнгөн варианттарын турмушта колдонуп жүрөбүз. Мына ошол жигитти мен алдыңыздарга чакырып коюн. Бешиликтин бирилиги менин сахналаш досум. Сахнада Рысбек Жантураев кол чалуулар менен келиңиздер. Тонарда бір қол шайып қойсаңыздар. Рахмат. Өзі Тонар туралы айтады. Bir группаның ордына бұтына тұрғызыш, Рахман екем раматылығы шындай қылып тұрғызғанда бір тиыны жоқ. Анан ошол эми Тонардыкына караганда бата кылып койгон туура эле да, туурабы? Таанымаган жерге батага кирип койсоң сооп болот экен. Өмүр бою намаз окуп атат дегендей жазылып калат деп калышат го, ошонусундай. Рахмат эми, мынакей жумага деле барабыз, эми жашыбыз келип калды. 5 убак кеде окуп же окуй албай калабыз деп аны моюнга алыш керек. Бирок жумага барып турабыз. Жумага барсак, аалымдар немени бейишти сүрөттөп берет экен да, мындай шаркыраган суу агат, татынакай шаркыратмалар бар, эшиктин алдында коон, дарбыз, жүзүмдөр эгилип турат деп эле айтып атат. Мындай ойлоп көрсөм, Кыргызстан деле айтып атат, мындай. Ошондуктан Кыргызстандын бейиштин төрүндө жашаган кыргыз элим амансыздар. Рахмат. Мына апаларыбыз, аталарыбыз келип, ушу кудулдардын концертин көп көрүшөт. Күлкүнүн баары көңүлгө дары деген чын. Эми мынтип Рахман экени эскерип калабыз деп эч кимдин оюнда болгон эмес экен. Эми ушундай нерсе экен да бул жашоо. Анан эми эмне кылабыз? Мына Рахман экени дагы мен анча-мынча окуяларын эле айтып берейин кыскараак, себеби биякта артисттер көп. Анан өзүбүз Рахман экенин балдары болуп туруп, анан конокторду дагы неметпей калбасын деп, анан кыскараак эле айтып берейин. Бир жолу Рахман эке спорт сарайда ар бир айдын 6-сын коюп атсак, түштө 12-лерде жолугабыз. Жолугуп отурсак, Рахман эке эрте келип алып отурган экен. Рысбек, сен машина айдай бересиңби деп калды. Мен айдаганым көрөлө экен да. Анан обай эми айдай берем. Өзүмдүкү болсо айдай берем, бирөөнүн буюмуна тийбейм деп койдум тамашалап. Кечинде борончунун үйүндө менин машинам калып калды эле да. Ошону алып келип берген киши болсо жакшы болот эле деп калды. Анан мейли дедим, уже мен түшүндүм да. Рахман эке бирөөнү жумшаганда мындай приказ эмес, сураныч ушундай эле намек берип коет эле, биз урушканда деле. Анан түшүнүп калдым, анан алып келип койдум. Борончуга барып машинени алып келип, Рахман эке коюп атсам, байкуш эшикке чыга калып сүйүнүп кетти, машинеси келип калды да. Анан аябай Рысбек, сен машина айдайсың, молодец деп аябай сүйүнүп калды эле. Эми бул автомат да дедим, эми ака оңой эле экен. Автоматты бар эле айдай берет экен. Анан жеңем аты Диле болчу да. Болчу да дейм да, Диле жеңем да. Анан автомат да оңой эле экен. Рахманга койсоң токтойт экен дагы, Дилеге койсоң кетет экен деп койду. Анан айтып алып өзүм чочудум эми, тарынтып албадым десем, жок, чувство юмор жакшы эле. Аябай боор эзилип, бир күлгөндө дыханиясы токтоп калат эле. Аябай кык. Жок. Бир-эки сааттан деген үн чыгып калат эле. Жанды болуп калып да. Анан бир чыгарма жазып келип туруп, сага айтып берет да. Айтып бербей туруп биринчи күлүп алат эле да, раматлык. Акемдер деле айтса керек, биринчи күлүп алат эле. Түндө мен саат 4-тө туруп бир чыгарма жаздым эми. Да кетти да, жок. Эми угу элексин, жанына күлөйүн десең же окшошпойт экен. Деп коюп турасың. Юморду угуп элекмин деп. Турат, күлө берейин, муя чоң эле киши күлүп атса жанында сербе болбой калат экен. Анан деп коем арасында. Анан келди бир жарым сааттан кийин. Акмыш болобу, карамыш болобу, чычкан жесе болду да деп койду. Ал мен каягына күлөм эми. Анан жөн эле укмуш деп калып түшүнүп койдум. Эми баягы биздин баш жетпейт эле дем. Ал киши жазган юморлорго, немелерге жетпейт эле деп ойлойм да азыр деп. Бирдемени айтса эле күлкүсү жок болуп калгандай эле сезиле берчү. Бир жолу Тынар, мен, Рахман аке үчөөбүз биз түнү көп жүрөт элек. Концерттен кийин келе берет элек да Бишкекке. Караколго концерт коюп, анан келатсак,
бензин түгөнүп калды, анан Рахманке уктап калды. Эми аны ойготуп, анан немесип, анан тынар көздө кичине тыйым бар экен, анда суточный алчу элек да. Анан неме кылып, анда заправкалар жаап алчу эле, азыркыдай ачык келиңиздер деген жок эле. Такылдатып да тынардын үнүн билесиздер. О, наркы көчөгө угулат. Ай деп эле такылдатып, Рахманке ойгонуп кетти. Раматул ойгонуп кетти эле, эмне болду деди, чочуп кетти да. Жакшы эле бензин куюп алалы дедик эле. Канча куясың? Bir 3 litre koyabız koy. Oşo uşunça kıykırasыңар ғой деп қойды. Шындай Раматал жақсы кишиле. Анан эми ошо эскерген кызыкчы болуп калат экен, Эми ушундай нерсе экен, мындай көзү тиригинде неме сыйлайын десең кошоматчыга окшоп калат экенсиң. Анан өлгөндөн кийин айтсаң, эми өлгөндөн кийин айта берет экен да баары деп калат экен эл ушу. Жөн эле жүр деген сөз экен да, жашоо ушундай болуп калат окшойт. Өзүмдүн ушу бешиликтеги кесиптешим чогуу чоңойгонбуз бир убазда. Анда эмесе сиздердин бир өзгөчө колчаңыздар менен өзүңүздөрдүн сүймөчүңүздөргө болгон эмне дейм, блогер, ырчы деги эле койчу, универсал Passat да. Любойн татат. Ошондуктан келиңиздер, Эрнест Бөрбаевди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Эрнест Бөрбаев, Эрнест. Эрнест Бөрбаев, Эрнест. Эрнест Бөрбаев, Эрнест. Эрнест Бөрбаев, Эрнест. Эрнест Бөрбаев, Эрнестке бир кол чаап коюңуздар. Кармап калдым. Бөрбаев, Эрнест. Баягысы кармады. Эрнест Бөрбаев, Эрнест. Айып қалды деп жүрдік еле, қалбап тұр мұнысы дағы еле. Алсырақ тұрғыла, мұны құчығат. Рысбек Жантөреев, қол чағып қойыңыздар. Төменде кірдесте сіздер үшін. Siz жөнүндө ырлар жазбайм эми мен, катта жазбайм кубаныч туку салуу. Сымбатыңыз суктандырып турса да, жүрөгүңүз эркиңиз да тушалуу. Сымбатыңыз суктандырып турса да, жүрөгүңүз эркиңиз да тушалуу. Жөнүндө ырлар жазбайм эми мен, кечириңиз тынчыңызды алдым көп. Сезимиңиз сенектигин байкабай, тажатыпмын айта берип сүйөм деп. Сезимиңиз сенектигин байкабай, тажатыпмын айта берип сүйөм деп. Жазбайм сагыныч туку салуу, күнөөлөбөйм сүйбөдү деп сизди мен. Сезим жан бобакты сыздык чоң кайгы, сүйүп зарлоо зор бакыт деп түшүнөм. Сезим жан бобакты сыздык чоң кайгы, сүйүп зарлоо зор бакыт деп түшүнөм. Siz mendik dağı emessiz, sezim oylor birge bir ok bölökbüz. Sagındırıp sargaytkanыңыз üçün, süyömün da jek körömün siz depsiz. Sagındırıp sargaytkanыңыз üçün, süyömün da jek körömün siz depsiz. Жазбайм эми мен, сиз жөнүндө ырлар жазбайм эми мен.
Чоң рахмат. Алдыңыздарда бешіліктен дағы бір илеги Талант Анарбаев олыңыздарды тосалыңыздар. Такси Москва Казахстан. Чегарага күндө кечинде чыгабыз. DVD, TV, MP3 жана AUX. Биз менен ыңгайлуу 15 жылдык тажрыйбасы бар. 10 жылдан бери чегарада каттап иштеген адистер. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жогото алсаңыз, чегарадан жардам беребиз. Чалыңыз +7 980 423 68 83. Акыл. Рахмат. Көптен бері сахнаға шықпай, мына филармонияға 2003 жылы ошол 5 жылдык убагыбызда чыкты элек. Мына 6-7 жылдан бері сахнадан кичине алыстай түштүк. Ушу досторум кичине бутуна туруп алсын депчи тынар менен борончуна. Мына устатыбыз артыбызда сүрөтү жылмайып турат. Рахман эке 5 жылдыкты топтогон убагында менин жашымда экен. Мен азыр 45-темин. Ошондо мен 22 жашта элем. Убакыт деген учкан куш экен. Агайыбыздын акырет абат болсун. Мына ушунча эл байкап, билип, сыйлап келип отурасыздар. Эми Рахман экенин айткан сөздөрү көп. Дагы концерт учурунда айтылат. Негизинен Кыргызстанда кабак эле түйөбүз. Кабак деле маршруткага чыксаң деле, көчөдө жүрсөң деле, базарга барсаң деле, неден деп эле таң калам да. Көрсө бүт жаңылыктардан экен да. Жаман жаңылык чыккан сайын адамдын маанайы түшүп өткөн, түшүп барбар, мындай кетип өткөн да. Жылмайып жүргөн жакшы экен да. Жылмайып дагы садага дейт. Ошон үчүн баарыңыздар жылмайып жүрүүгө чакырам. Анан эми ушул биздин устатыбыз Рахман агайыбыздын бир тамсилин мындан бир 15 жыл мурда айттым эле, ошону эсиңиздерге салып коеюн деп атам. Бир күнү кородогу эчкилер ызычуу түшүп эле калды. Эмне болуп кетти деген эшек коронун жанына акырын басып барды. Картайып калган эчки алыстан баштады кепти. Эгер биз ынтымак болсок, койчуну жумуштан алууда кеппи? Негизгиси биз эчки экенибизди унутпайлы. Тиги койлорго окшоп кызматталаш урушпайлы. Ой, жолдош эчкилер. Акырын кезекте сүйлөгүлө. Тиги короо кайтарган иттердин кайырмагына капсынан илинип жүрбөгүлө. Койчуну саясат жарабайт. Алар керек болсо койлорду эмес эчкилерди жанды катарда санабайт. Койчуну кетсин деген оюмдан кайтпайм. Бүгүн союп салса да баары бир тилим тартпайм. Кара курсактын айдан канча улактары зоодон учуп өлдү. Койчунун кайгырганын же бир келип кабар алганын айткылачы, кана ким көрдү? Чет өлкөлөргө дайыма кочкорлор барат. Корого бөлүнгөн байгени курсулдашып ушулар алат. Кара жанын аябай жүргөн биздин теке качан болсо унутулуп калат. Андыктан койчуну кетиребиз десек, текебиздин оюн колдойлу. Алхамдулиллах. Келечекте ойлосок кайдыгер болбойлу. Сакалымды сыйласаңар менин сөзүмдү уккула. Койчуну кетиребиз десеңер, өзүңөр эле кыйкырып жүрбестен койлорду алып чыккыла. Антпесиңер койчуга күчүңөр жетпейт. 12 эчки бир теке канча кыйкырбайлы, баары бир кызматтан кетпейт. Койлорду бизге кошкондон калдык окшойт бир аз кечигип. Саясатты бир аз билебиз биз чечилип. Концедагы Кыргызстан алдыга ачылат деп мен ишенем. Мен уксаңар. Күзгө чейин башка куролорго барып, керек болсо чет өлкөлүк эчкилерден жардам алып, өзүбүзгө келели. Ал эми азырынча акыйлашпай, макул десеңер, таркап эле кетели. Мен ээрчисеңер теке койчуну жумуштан кетирем деген экен. Эмне эле шүйлөп айттыша, кечеки ызычууда койчунун таягынан тумушка өлө жеген экен. Эчкилерди угуп туруп эшек. Көп нерсеге түшүндү. Жан койчу келсе эле менден акыл сурамак беле. Ал деле
басып кетті. Шығарып қой тура бүтімді. Рахмат бәріңерге. Рахмат. Бирок сахнадан алыстасак дагы коом менен бирге жүрөбүз. Мамлекет үчүн өзү колдоп койсоң башчыларды пактачы дейдиген, колдобой койсоң көрө албайт дейдиген, элге тегиз жагыш экен, жаратканга жаксак болду деген ниетте жүрөбүз. Анан эме досторумдун баарына даңгыр жол каалайм. Азыр жакшылыктар жолугала. Талант Анарбаев кол чалдыр менен. Рахмат сиздерге. Бүгүн концертте жана биз башында айткандай эле, мындай кайгырмай жок, анан саясатташмай жок. Билем көптөн бери сахнага чыкпай билбей атат да биякта эмне болуп аткан. Бул муурдагы ойлоп жүрөт, карасында жүргөндө ойлоп атат.